Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Google формада түзүлгөн тест боюнча окуучулардын аткарган иштеринин жыйынтыгын көрүү боюнча болмокчу. Ал үчүн биз Google Дискке киребиз. Мына Google Диск ушундай белгиде болот. Диск деген ушуну басабыз. Басканыбызда ушунда болуп Google Диск ачылат. Мой диск деп. Ушу жерден түзгөн тестибизди табабыз. Мына биздин түзгөн тест ушу жерде турат. Ушул тестти ачуу үчүн ушуну басабыз. Басканыбызда ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден окуучулардын жоопторун көрүү үчүн ответи дегенди басабыз. Ответи дегенди бассак, бул жактан жооптор ушундай болуп чыгат. Ар бир окуучунун фамилиярный ар бир суроого жооп берген боюнча чыгат. Биз жалпы түрүндө Excel'ге таблицага түшүрүп алуу үчүн бул жерден ушул белгини басабыз. Ушул белгини бассак, ушундай болуп чыгат. Бул жерден Google Дискти тандап койсок болот. Тандасак, ушундай болуп бул жака жүктөйт. Бул жака ушундай болуп жүктөйт. Мына бул жерде кайсы күнү кайсы числодо тапшырганы, мына окуучунун аты жөнү дейт. С мамычасында, Д мамычасында окуган классы, Е мамычасында амалды аткаргыла дептир. -3 деп белгилептир. F мамычасында аныктама жазыптыр. Ж мамычасында жооп жазыптыр. H мамычасында сүрөткө тартып кандайдыр бир файлды жүктөптүр. Мына бул жерде ушул ссылканы бассак, жүктөгөн файлы бул жака ачылат. Бассак, бул жака жүктөйт. Мына окуучу демек ошол тапшырманы баракка чыгарып бул жака жүктөп киргизип койгон. Ушундай кылып аткарган ишини көрсөк болот. Андан кийин назад деп туруп бул жерден суроолордун негизинде демек эске тутуусуга 5 деп коюптур. Ушундай кылып бардык жыйынтыкты көрсөк болот. Бул жыйынтыкты бул жерден мисалы 3 чекит турат жогору жакта. Баракка чыгарып алсак дагы болот. Ушу жерди бассак, меню чыгат. Төмөн жака түшсөк, печать деген бар. Мына печать деген басып, принтерден кагазга чыгарып алсак болот. Же бул жыйынтыкты скачать этип алып туруп, компьютерге өткөрүп туруп, анан кийин принтерден чыгарсак да болот. Ал үчүн скачать деген бассак, бул жака телефонго скачать этилет, анан компьютерге өткөрүп алсак болот. Окуучулардын аткарган иштеринин жыйынтыгын ушундай кылып көрсөк болот. Мына даяр бизге таблицага түшүрүп берет.